18-bab. Теңир Мамрей деген эмен токоюнун жанында Ибраимга келди. Ал күнү сык болуп турганда чатырдын кире беришинде отурган. Ал башын көтөрүп караса, тушунда 3 эркек киши турган экен. Аларды көрүп, чатырдын кире беришинен утурлай чуркап барып, аларга жерге чейин башын ийип таазим этти. Анан мындай деди: "Эгедерим, эгерде мен сенин көз алдыңда ырайым тапкан болсом, кулуңдун жанынан кыя өтпө. Азыр бир аз суу алып келип, бутуңарды жууп беришет. Ушул дарактын түбүндө эс алгыла. Мен тамак аш алып келейин. Силер күч кубатыңарга кирип алып, анан жөнөгүлө. Анткени кулуңардын жанынан өтүп баратасыңар. Аларга айтканыңдай кыл" дешти. Ошондо Ибраим чатырга шашып кирип, Сарага мындай деди: "Бол тезирээк, эң жакшы ундан 3 сата камыр жууруй салып, ачыткысыз нан жаса." Анан Ибраим бадага чуркап барып, бир жакшы жаш музоону алып келип, уланга карматты. Улан аны даярдаганга шашты. Анан каймак, май, сүт, бышырылган музоо этин алып келип, алардын алдына койду. Алар тамак жеп жатышканда, өзү алардын жанында дарактын түбүндө турду. Алар андан: "Аялың Сара кайда?" деп сурашты. Ал: "Ушул жерде, чатырда" деп жооп берди. Алардын бири мындай деди: "Мен келерки жылы ушул эле убакта сеникинде болом. Ошондо аялың Сара уулду болот." Сара болсо анын артындагы чатырдын оозунда угуп турган эле. Ибраим менен Сара картайып, улгайып калышкан эле. Саранын аялдарга мүнөздүү нерсеси токтолуп калган болчу. Сара ичинен күлүп: "Картайып калганда мага ушундай соорончу болмок беле. Мырзам да каары" деди. Ошондо Теңир Ибраимга мындай деди: "Картайып калганымда кантип эле төрөйүн" деп Сара эмне үчүн күлдү? Теңир үчүн кыйын нерсе барбы? Келерки жылы айтылган мөөнөттө мен сеникинде болом. Ошондо Сара уулду болот. Сара болсо: "Мен күлгөн жокмун" деп мойнун албай койду. Анткени ал коркуп кеткен эле. Бирок ал: "Жок, сен күлдүң" деди. Анан жанагы кишилер орундарынан турушту да ал жерден Содомго жөнөштү. Ибраим аларды узатып коюу үчүн алар менен кошо жөнөдү. Ошондо Теңир мындай деди: "Мен кыла турган ишимди Ибраимдан жашырмак белем. Ибраимдин так өзүнөн улуу жана күчтүү эл чыгат. Жер жүзүндөгү бардык элдер ал аркылуу бата алышат. Анткени мен аны өз уулдарына жана өзүнөн кийинки укум тукумуна чындык жана адилеттүүлүк менен жашоону, Теңирдин жолунда жүрүүнү осуяттасын деп тандап алдым." Ошондо Теңир Ибраимга айтканын орундатат. Анан Теңир мындай деди: "Содом менен Амордун айынан тарткан ый өтө зор. Алардын күнөөлөрү да абдан оор. Түшүп көрөйүн. Алардын кылган иштери мага жетип жаткан ыйдай бекейин же жокпу? Билейин." Ошентип жанагы кишилер ал жерден бурулуп Содомго кетишти. Ибраим болсо дагы эле Теңирдин алдында турду. Анан Ибраим Теңирге жакын келип мындай деди: "Кантип эле сен адил адамды ыймансыз менен бирге жок кыласың? Балким бул шаарда 50 адил адам бардыр. Кантип эле сен ал жердеги 50 адил адам үчүн аларды кечирим кылбай жок кыласың? Ыймансызга эмне болсо адилге да ошол болсун деп, ыймансызды адил менен бирге жок кылып коюу сага мүмкүн эмес. Сенде мындай болушу мүмкүн эмес. Бүткүл жер жүзүнүн соту туура эмес сот жүргүзмөк беле?" Ошондо Теңир мындай деди: "Эгерде мен Содом шаарынан 50 адил адам тапсам, анда мен алар үчүн бул жерге ырайым кылам. Ибраим, мен топурак жана гүл болсом да, эгедериме сүйлөгөнгө батындым. Эгерде 50 адилге 5 жетпей калса, жетпеген 5 адам үчүн сен бүтүндөй шаарды кыйратасыңбы" деп сурады. Теңир ага: "Эгерде андан 45ти тапсам кыйратпайм" деп жооп берди. Ибраим Теңир менен сүйлөшүүсүн улантып: "Мүмкүн ал жерден 40 адил адам табылар" деди. Теңир ага: "40 адам үчүн да андай кылбайм" деди. Ибраим дагы: "Мен айта турган сөзүмө эгедерим каарданбаса экен, мүмкүн ал жерден 30 табылар" деди. Теңир ага: "Эгерде 30 табылса да андай кылбайм" деди. Ибраим дагы: "Мен эгедериме сүйлөгөнгө батындым. Мүмкүн ал жерден 20 табылар" деди. Теңир ага: "20 үчүн да андай кылбайм" деди. Ошондо Ибраим Теңирге: "Мен дагы бир жолу айтсам, эгедерим каарданбаса экен, мүмкүн ал жерден 10 табылар" деди. Теңир ага: "10 үчүн да жок кылбайм" деди. Ошондо Теңир Ибраим менен сүйлөшүүсүн токтотуп, анын жанынан кетти. Ибраим болсо өз үйүнө кайтып келди. 17 бөлүм. 6 күн өткөндөн кийин Ыйса Петирди, Жакыпты жана анын бир тууганы Жаканды ээрчитип, бир бийик тоого чыкты. Ошол жерде алардын көз алдында Ыйсанын көрүнүшү өзгөрүлдү. Анын жүзү күндөй жаркырап, кийими аппак болуп калды. Анан аларга Ыйса менен сүйлөшүп жаткан Муса менен Илияс көрүндү. Ошондо Петир Ыйсага мындай деди: "Теңир, бул жерде болгонубуз жакшы экен. Эгерде кааласаң, бул жерге 3 алачык тургузалы. Сага бирди, Мусага бирди, Илияска бирди."
Петр сүйлөп жаткан учурда жаркыраган бир булут аларды каптап калды. Анан булут ичинен «Бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын, аны уккула» деген үн чыкты. Муну укканда шакирттер коркуп кетишип, жүз төмөндөп жыгылышты. Иса аларга жакын келип, колун тийгизип, «Тургула, коркпогула» деди. Алар баштарын көтөрүп, Исадан башка эч кимди көрүшкөн жок. Тоодон түшүп келе жатышканда Иса аларга «Адам уулу өлүп, кайра тирилгенге чейин бул көрүнүш жөнүндө эч кимге айтпагыла» деди. Шакирттер андан «Эмне үчүн мыйзам окутуучулар Илияс пайгамбар Машаяктан мурун келиши керек деп айтышат?» деп сурашты. Иса аларга мындай деп жооп берди: «Туура. Адегенде Илияс келип бардык нерсени өз ордуна коюшу керек. Бирок силерге айтып коеюн, Илияс келген, бирок аны таанышпай, ага ойлоруна келгендей мамиле кылышты. Ошол сыяктуу эле Адам уулу да алардын колунан азап чегет». Ошондо шакирттер анын чөмүлдүрүүчү жакан жөнүндө айтып жатканын түшүнүштү. Алар элдин арасына келишкенде бир адам Исанын алдына келип чөгөлөп: «Теңир, менин уулума ырайым кыла көр. Анын элирмеси бар. Аябай кыйналат. Бирде отко, бирде сууга боюн таштап жиберет. Аны сенин шакирттериңе алып келсем, алар айыктыра албай коюшту» деди. Ошондо Иса: «О ишенимсиз, бузулган муун, качанга чейин силер менен болом? Качанга чейин силерге чыдайм? Баланы бул жерге мага алып келгиле» деди. Иса буйрук берер менен баладан жин чыгып кетти. Бала ошол замат айыгып калды. Иса жалгыз калганда шакирттер келип: «Эмне үчүн биз жинди кууп чыгара албай койдук?» деп сурашты. Иса аларга: «Ишенимиңердин аздыгынан улам. Силерге чындыкты айтып коеюн. Эгерде силердин сарыгычы данындай эле ишенимиңер болсо, бул тоого, бул жерден тигил жерге жыл десеңер ал жылат. Силер үчүн мүмкүн болбогон эч нерсе болбойт. Жиндерди сыйынуу жана орозо менен гана кууп чыгарууга болот» деди. Галилеяда жүрүшкөн кезде Иса аларга Адам уулун адамдардын колуна салып беришет. Аны өлтүрүшөт, бирок ал 3-чү күнү тирилет деди. Шакирттер буга абдан капа болушту. Капернаумга келишкенде дидрахма жинаган салык жыноочулар Петрге келип: «Силердин устатыңар дидрахма береби?» деп сурашты. «Берет» деп жооп берип, Петр үйгө кирди. Ал эч нерсе айта электе эле Иса андан: «Кандай деп ойлойсуң, Шимон? Бул дүйнөдөгү падышалар алык салыкты кимден алышат? Өз уулдарынанбы же бөтөн кишилерденби?» деп сурады. «Бөтөн кишилерден» деди Петр. Исага: «Демек уулдары салык төлөшпөйт экен да. Бирок салык жыноочулар кыжырланбаш үчүн көлгө барып кайырмак сал. Кармаган биринчи балыгыңды тартып алып, оозун ачсаң, статирди көрөсүң. Аны алып экөөбүз үчүн берип кой» деди. 7 бөлүм. Дубал курулуп, эшиктери салынып, кызмат кыла турган дарбазачылар, ырчылар жана лебилер өз кызматтарына коюлуп бүткөн соң, мен бир тууганым Хананиге жана Иерусалим чебинин башчысы Хананияга буйрук бердим. Анткени ал башкаларга караганда Кудайдан корккон, ишенимдүү адам эле. Анан мен аларга мындай дедим: дарбазачылар күн жылыганча Иерусалим дарбазаларын ачышпасын, эшиктерди күн бата электе жаап бекитип салышсын. Ошентип Иерусалим тургундарын күзөткө койдум. Ар бирин өз ордунда, өз үйүнүн маңдайында сакчы кылып койдум. Бирок шаар кенен, чоң эле. Анда жашаган эл болсо аз болчу, жаңы үйлөр курулуп бүтө эле келе. Элди каттоодон өткөрүш үчүн атактуулар менен эл башчыларын чогултууну Кудайым жүрөгүмө салды. Бул жака биринчи келгендердин санжырасын таап алдым. Анда мындай деп жазылган экен: Бабыл падышасы Небухаднецар туткундап кеткен туткундардын ичинен Иерусалимге, Жүйүт аймагына, ар бири өз шаарына келген тургундар булар: Зоробабыл, Жешуя, Некемия, Азария, Раамия, Нахмани, Мордохай, Билшан, Мисперет, Бигбай, Нехум, Баана жана алар менен кошо келгендер, Исраил элинин саны. Пароштун уулдары 2172, Шипатиянын уулдары 372, Арактын уулдары 652, Жашия менен Жояптын уулдарынан Пахат-Мааптын уулдары 2818, Эйламдын уулдары 1254, Затунун уулдары 845, Закайдын уулдары 760, Бинойдун уулдары 648, Бейбайдын уулдары 628, Азгаттын уулдары 2322, Адонукамдын уулдары 667, Бигбайдын уулдары 2607, Адиндин уулдары 655, Хиския тукумунан Атеирдин уулдары 98, Хашумдун уулдары 328, Бейтсайттын уулдары 324, Хариптин уулдары 112,
Гибондо туулгандар 95, Бейтлехем менен Нетопанын тургундары 188, Анатоттун тургундары 128, Бейт Азмабеттин тургундары 42, Кирият Жеаримдин, Кепиранын жана Бейроттун тургундары 743, Рама менен Гебанын тургундары 621, Мукмастын тургундары 122, Бейтел менен Айдын тургундары 123, башка Небонун тургундары 52, башка Эйламдын уулдары 1254, Харимдин уулдары 320, Жериходо туулгандар 345, Лотто, Хадитте жана Онодо туулгандар 721, Сенаада туулгандар 3930, ыйык кызмат кылуучулар Жешуянын тукумунан Жедаянын уулдары 973, Имердин уулдары 1052, Башкурдун уулдары 1247, Харимдин уулдары 1017, Лебилер Кадмиел тукумунан Жешуянын уулдары Адея тукумунан 74, ырчылар Асаптын уулдары 148, дарбазачылар Шалумдун уулдары, Атаирдин уулдары, Талмондун уулдары, Акуптун уулдары, Хатитанын уулдары, Шобайдын уулдары 138, Нетиндер Зиханын, Хасупанын, Табаотанын, Кейростун, Сиянын, Падондун, Лебандын, Хагаптын, Салмайдын, Ханаандын, Гиделдин, Гахардын, Раяйдын, Ретсиндин, Некоданын, Газамдын, Узанын, Пасеяхтын, Бейсайдын, Меюнимдин, Непишсимдин, Бахбуктун, Хакупанын, Хархурдун, Бацилиттин, Мехиданын, Харшанын, Баркостун, Сисранын, Тамактын, Нетсияхтын, Хатипанын уулдары, Сулаймандын кулдарынын уулдары, Сотайдын, Сопереттин, Периданын, Жааланын, Даркондун, Гиделдин, Шепатиянын, Хатилдин, Похерет, Ацебайымдын, Амондун уулдары. Бардык нетиндер менен Сулаймандын кулдарынын уулдары 392. Тейл Мелахтан, Тейл Харшадан, Керуб Адондон жана Имерден чыккандар ушулар. Бирок алар өз тукумдарынын, өз урууларынын Исраилдан чыкканын көрсөтүп бере алышкан жок. Делаянын, Тобиянын, Никоданын уулдары 642. Ыйык кызмат кылуучулардан Хабаянын уулдары, Акостун уулдары, Барзелайдын уулдары бар. Ал Гилаттык Барзелайдын кызын алып, ошонун аты менен аталып калган. Булар өз санжырасынын тизмесин таба алышпай, ыйык кызмат кылуучулардын тизмесинен чийилип калышкан. Тиршапа аларга Урим менен Тумим аркылуу Кудайдан сураган ыйык кызмат кылуучу чыкмайынча, ыйык тамактан жебегиле деди. Бардык жамаат биригип 42360 адам болду. Булар 7337 кулдар менен күңдөрүнөн тышкары санакка киргендер. Алардын дагы 245 ырчы кыз жигиттери бар эле. Булардын 736 жылкысы, 245 куланы, 435 төөсү, 6720 эшеги болгон. Кээ бир уруу башчылар ишти жүргүзүш үчүн каражат беришти. Тиршапа казнага 1000 алтын драхма, 50 чөйчөк, ыйык кызмат кылуучулар үчүн 530 кийим берди. Кээ бир уруу башчылар жумуштарды жүргүзүш үчүн казнага 20.000 алтын драхма, 2200 мина күмүш беришти. Калган эл 20.000 алтын драхма, 2000 мина күмүш, ыйык кызмат кылуучулар үчүн 67 кийим беришти. Ошентип, ыйык кызмат кылуучулар да, лебилер да, дарбазачылар да, ырчылар да, нетиндер да, жалпы эл да, бүткүл Исраил эли өз шаарларында жашап калышты. 17 бөлүм. Алар Амфипол жана Аполлония шаарларын аралап өтүп, Тессалоника шаарына келишти. Ал жерде жүйүттөрдүн синагогасы бар эле. Павыл адаттагысындай эле алардын синагогасына кирип, 3 ишембик катары менен аларды ыйык жазуунун негизинде окутту. Машаяктын азап чегип өлүп, кайра тирилүүсү керек болгондугун аларга түшүндүрүп далилдеди да, мен силерге жарыялап жаткан Иса ошол Машаяктын өзү деди. Ошондо алардын ичинен кээ бирлери Исага ишенип Павыл менен Сыласка кошулушту. Алардын арасында Кудайга табынган көптөгөн элиндер, атактуу аялдар бар эле. Бирок Исага ишенбеген жүйүттөр көрө албастык кылып, аянтка бузуку кишилерди чогулта калышты да, шаарга дүрбөлөң чүрө башташты. Анан алар Жасондун үйүнө келишти да, элдин алдына чыгаруу үчүн Павыл менен Сыласты издешти. Аларды таппай коюшкандан кийин Жасонду жана кээ бир туугандарды шаар башчыларынын алдына сүйрөп барып, бүт дүйнөнү дүрбөлөңгө чүргөн адамдар бул жакка да келишти. Жасон аларды үйүнө кабыл алды. Булардын бардыгы Иса деген адамды падыша деп эсептеп, Римдик падышанын буйруктарына каршы чыгып жатышат деп кыйкырышты. Мунуккан элдин да, шаар башчыларынын да тынчы кетти.
Бирок булар Жасондон жана башка бир туугандардан кепилдик кат алышкандан кийин аларды бошотуп жиберишти. Бир туугандар болсо Павыл менен Сыласты түн ичинде Бероя шаарына шашылыш түрдө жөнөтүп жиберишти. Экөө ал жерге келишкенде жүйүттөрдүн синагогасына барышты. Бероялык жүйүттөр Тессалоникалык жүйүттөргө караганда акылдуу эле. Алар Кудайдын сөзүн чын жүрөктөн кабыл алышты жана чын эле ушундайбы дешип күн сайын ыйык жазууну изилдешти. Ошентип Бероялык жүйүттөрдүн көпчүлүгү Исага ишенип калышты. Алардын арасында элимдердин көптөгөн атактуу аялдары менен эркектери да бар эле. Тессалоникалык жүйүттөр Павылдын Бероя шаарында да Кудай сөзүн жарыялаганын билишкенде ал жакка да барып элдин тынчын кетирип дүрбөлөң чүрүштү. Ошондо бир туугандар Павылды шашылыш түрдө деңиз тарапка жөнөтүштү. Сылас менен Тиметей болсо ошол жерде калышты. Павылды узатып чыккандар аны Афин шаарына чейин узатып барышты. Алар Павылдын Сылас менен Тиметей мага мүмкүн болушунча тезирээк келишсин деген тапшырмасын алып, кайра артка кайтышты. Павыл Афинде Сылас менен Тиметейди күтүп жатканда, бул шаардын буркандарга толгондугун көрүп абдан кайгырды. Ошондуктан ал синагогада жүйүттөр менен Кудайга табынган гректер менен ар күнү базар аянтында кимге жолукса ошолор менен сүйлөшүп жүрдү. Ошондагы Эпикур деген философтун окутуусун жактагандар жана Стоа деген философиялык агымдын өкүлдөрү да жолукту. Алардын бирөөлөрү бул келжирек эмнени айтмакчы болуп жатат дешсе, дагы бирөөлөрү ал чет элдик кудайлар жөнүндө үгүт таратып жүрөт окшойт дешти. Анткени Павыл Иса жөнүндө жана тирилүү жөнүндө жарыялап жүргөн эле. Анан алар Павылды Ариапакка алып келишти да, сен үгүттөп жүргөн бул жаңы окутуу эмне деген окутуу экендигин билсек болобу? Анткени сен бизге таң каларлык нерсени угузуп жатасың. Ошондуктан биз мунун эмне экендигин билгибиз келет дешти. Анткени афиндиктер жана ал шаарда жашаган чет өлкөлүктөр өздөрүнүн убактыларын кандайдыр бир жаңы нерсе жөнүндө сүйлөө менен же угуу менен гана өткөрүшчү. Павыл Ариапактын ортосуна туруп алып мындай деп сүйлөдү: Афиндиктер, бардык нерседен мен силердин өзгөчө динчил экениңерди көрүп жатам. Анткени мен силердин ыйык жайларыңарды кыдырып карап жүрүп, белгисиз Кудайга деген жазуусу бар курмандык чалынуучу жайыңарды көрдүм. Мен силерге өзүңөр билбесеңер да урматтап жүргөн ошол Кудай жөнүндө айтып берейин. Ал дүйнөнү жана анын ичинде эмне болсо, ошонун бардыгын жараткан Кудай. Асман менен жердин теңири, ошондуктан ал адамдын колу менен курулган ибадатканаларда жашабайт. Ал бир нерсеге муктаждыгы бардай болуп, адамдардын колунун кызматын талап кылбайт. Анткени бардыгына өмүр, дем жана керектүү нерсенин бардыгын берген ал өзү. Бүт жер жүзүндө жашасын деп, ал бир адамдан бүткүл адамзатты жаратты. Адамдар үчүн мезгилдерди жана жашай турган жерлерди белгиледи. Адамдар Кудайды издешсин деп, анын сезишер бекен, табышар бекен деп ал ушундай кылды. Бирок ал ар бирибизге жакын. Анткени биз ал аркылуу жашап жатабыз, ал аркылуу кыймылдап жүрөбүз, ал аркылуу бар болуп турабыз. Бул жөндө силердин кээ бир акындарыңар биз анын тукумубуз дешкен. Эгерде биз Кудайдын тукуму болсок, анда Кудайды адамдын чыгармачылыгы же тапкычтыгы менен алтындан же күмүштөн же таштан жасалган кандайдыр бир буркан деп ойлобошубуз керек. Ошондуктан Кудай биздин билбестик кылып жүргөн убакыттарыбызды эсине албастан, азыр бардык жерде бардык адамдарга тобо кылууну буйруп жатат. Анткени ал бир күндү белгилеп койду. Ошол күнү ааламды өзү алдын ала белгилеп койгон адам аркылуу адилеттик менен соттойт. Аны өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү менен ал муну бардык адамдарга далил катары көрсөттү. Өлгөндөрдүн тирилери жөнүндө угушканда кээ бирөөлөр шылдың кылышты. Кээ бирөөлөр болсо биз бул тууралуу сенден башка жолу угабыз дешти. Ошондо Павыл алардын арасынан чыгып кетип калды. Бирок кээ бир эркектер аны ээрчип жүрүп Исага ишенип калышты. Алардын арасында Ариопаг кеңешинин мүчөсү Дионисий, Дамар деген аял жана башкалар бар эле.